Машалла. Мына бул жакта Ильяз байкенин кочкору. Мына кочкору дагы өзүнө окшоп, мына жалтырап турат. Буюрса Ильяз байкенин коросуна келдик. Ассаламу алейкум жалпы көрүүчүлөр, амансыздарбы? Туткан розоңуздар кабыл болсун. Ильяз байкенин бүгүн мындай кочкорун көрсөтүп беребиз. Кочкордун 4 өтө сонун ургачы козусу бар. Сатылат, ошолорду бир четтен көрсөтүп беребиз. Мына баласы менен бир маектешип коеюн. Бул эмне деген кочкор, кандай кочкор? Андан кийин ушул козуларын сатып алсаңыздар болот. Бүгүн жакшы ургачы козулардан сатыкка кой берет. Шеф, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Салам алейкум жамаат. Бул эми информация берип кетсек, бул кочкор молодой деген кочкор. Молодой деп ат коюп койгонбуз. Буну болсо Замер степнойдон алганмын. Молодой деп. Карабалтада, Карабалтадагы степнойдон. 1 жыл болду. Баласы Бабаныч, Линия Бабаныч. Буюрса 1,5 жаш. 1,5 жаш, жайга жакын 2 жаш болот. 4 тиште тура. 4 сайды. Кочкордун өзгөчөлүгү кулак менен коңкосу. Кулакты быдырата берет. Мына козулар пол афган, ургачы. Афгандан түшкөн козулар. Мындайча айтканда афганга эле кое бере турган кочкор да. Муну биз дагы мына Пардабай Абдыраимовдун коросуна алып барып койгонбуз. Мына куйрук жактарын көрсөтүп коеюн. Мына. Карма, качырып жибербе. Пардабай Абдыраимовдун коросунан козулар түшүп атат. Мондай светлый кулагы узун козулар түшүп атат да, мындай. Рашан дегенде только светескеге бар, светлый деп калыппыз го. Так, кочкор боюнча мына ушул Кочкор ушул кулактуу кочкор. Коңколорун көрдүңүздөр. Мына ушундай 4 козусу бар. Ушу козуларын сиздерге жакшына кылып көрсөтөлү. Ушу атасын көрүп, коз алам десеңиздер көрүңүздөр. Энелери афган. Уже ясный турабы. Ата жагы мына ушул кочкор. Молодой деген кочкор, Молодой, өзүм тем более бул получается булар пробниктери да. Биринчи козуларыбы? Биринчи козулары. Келгенде ошо жана афгандарым бар эле го, сатып жибердим го. Ошол жакшы-жакшыларын калтырып, ушу козуларды качырып пробник катары кылып койгон элем да. Бул анан ушул Ильяз ака биринчи жолу камерага чыгып атат. Былтыр билесиздерби? Манас аэропорт тарапта Карла Маркста жалаң афган сатат эле го, ошол киши. Мына афгандарын сатып жиберген азыр. Аз гана кой менен ушу 4 ургачы козусу бар, ошону да сатат. Молодойду атайын афган үчүн алгансыз, Муну атай афган үчүн. Афганга дал келген неме да. Коңкосу, булагы жайгашкан, куйрук, разрез немелер баары түп келген да. Куйругу да кыска куйрук да буюрса. Мындай чакан куйрук. Жана афгандардын куйругу чоң болот го. Бир аз семиргенде эле куйругу агып эле чоңоюп кетет. Бунун куйругу на спине компактный болгондуктан ошон үчүн афганга туура келет да бучу. Афганга разрездин кошуп берет. Могу козун көрсөңөр, разрези бар. Анан куйрук компактный болуп, анан на спине да баягындай агып калбайт. Афгандык болсо билесиңер, афгандын куйругу агып кетет. Бул ошол мындайча айтканда афгандын противоположный сторонасы да, получается афганга дал келген, туура келген, селекцияга туура келген кочкор. Пробник ургач козуларын көрөсүздөр. Буюрса аз кочкорду байлайбыз, андан козуларды бери чыгарып туруп көрсөтүп беребиз. 4 козусу бар. Кана анда эмесе ургачы козуларын көрүңүздөр. Мына ээсинин өзүнөн кичине сөз алып коелу, Айта бериң булар, энелери кандай кой эле? Энелери афган кой да. Афганды баягы жана мен афган менен иштеп жүрбөдүмбү. Ошолордун жакшы-жакшыларын тандап алып койгом. Алып коюп, анан ошолорго койгом бул кочкорду пробник кылып. Ушулар түштү ушулар. Алла таала буйруп бизге энеси, атасын, коңкосун, кулагын. Күзгү козулар да булар, Күзгү козулар. Анан разрез берген жерлери жакшы болду. Разрез бар да. Афгандын куйругун бузуп салды да. Эң сложный афган койлордо куйрук го. Афганда мындай жакшы куйрук алыш кыйын да, афганда. Мындайча айтканда бир 60-70% эле куйруктары мындай өзүнүкүндөй болуп, мындайча айтканда безобразие болуп кетет го. Ооба. Селекцияга өтө оор болуп, булар жакшы болду куйруктары деле, азыр куйруктарын деле тартасың го, көрсөтөсүң го. Көрсөтө берейин. Так, мынодон баштайын, мына биринчи номер 1 деп эң күчтүүсү ушул экен. Куйрук вообще сонун экен, компактный разрез менен, Афган куйругуна кичине формалары окшошот, бирок афгандын куйругудан көрсөң болот да, афгандын каны бар экен, билинет куйругу. Бирок кандай болсо дагы өтө мындай эме да, коз бар, куйругу сонун, ачык, почти разрез, тартылып турат атасынын кандай болчу. Монун энеси аппак эле кой болгон окшойт, светлый болчу. Бундагы куйругу жакшы караса.
Бул кичине жапайыраак. Бул жапайыраак. Баары бир мындай афгандын куйругуну көтөргөндө үйдө кылып кочкор мындай тартып берет экен да. Тартып берет. Баягы жак сыяктуу эле. Бул энесин жакшы эмген, анан дагы жемдеп турат мындай. Жакшы жемдеп турат, ушул куйрук менен турган өтө сонунда. Мындан дагы агып кеткен жери жок. Машалла, ушул экөөбүз. Дагы азыр экөөнү тутуп көрсөтөбүз, акырына баасын айтат байкелер, Бул светлая, бою узун коз экен, Могу козу жүнүнү эми сүрүптү, жашыраак окшойт эле мога. Бул мыноолор биринчи туулган окшойт. Разницасы бар бирок. Разница көп эмес. 3 күн, 2 күн ушундай эле. Болду, Бул эми мүмкүн жанагы эне жагынан неме гени тарткандыр бир аз. Козу жүн дейм да, козучу. Могу тетиге караганда бир 2 жума кеч окшойт деп ойлоп койдум. Айырмачылыгы көп деле эмес. Билбейм, бул немесинен жана кыска эле убакытта туулган аралыктары. 1 күн, 2 күн, 3 күндүн аралыгында бул жаш кочкор болчу да. Анан көп деле кыйнабайм да, кошуп атканмын да. Болду. Мына экөө красавицалар, машалла. Мына дагы 2 козусу. Булар дагы жаш козулар. Булар жашыраактар окшойт, Аларга караганда бир аз жаш. Кечирээк туулган аларга караганда. Кана бакой коңколорун көрсөтүңчү. Машалла. Ушул төртөөсү да, ушул төртөө. Төртөөнү сатсак болот бүгүнкү күндө. Буюрса. Төртөө сатылат, кызыккандар болсо, жакшы кочкордун козуларынан алам дегендер болсо, көрүңүздөр. Эң кулак кичирээк ушул окшойт, Бирок кулактын формасы кыскараак болсо дагы, баары бир атасынын кулагындай форма, мындай жайылып, Жайылып, учу кайкалап, мына ширинасы бар да, мындай башкача. Жаакка жабышып турат. Анан кулагын баары таштап турабы, Афгандан моундай таштама кулак алыш кыйын да, мына афганды караң. Бул төртөөнүн тең энеси бар, Энелерин сатып бергем. Энелерин. Булардан бөлдүм дагы, бөлүп качырыптыр кайра повторно. Кулагын айтам да, мону карасаңыз, мындай. Афгандык өзү всегда моундай болот го, көздүн үстүндө вертолетик болот, моундай, Самолет учат да, буларга. Мунку да ошондой. Баарынкы эле ушундай экен почти. Ошон үчүн айтам да, жанагы кочкор афгандарга дал келген кочкор экен. Афгандар өзү примоносый болот да. Жүнү дагы афгандыкындай эле кылдуу эмес, жана бирөөсү бирок афганга окшошураак экен кылы, жана сиз кармап турган. Башын бери буруңчу. Көрдүңүздөрбү байкелер, Мунун жүнү, мунунку дагы кичине афганга окшош экен, буга мунунку өтө эле атасынын жүнүндө уяң жүндүү. Кулагын караңыздар, Бирок ошол бизге ошол уяң жүн деле керек да, бир жолу эле шотка дебестенчи. Суук, особенно мен турган жерде өтө катуу суук болот. Казакстандын ызгаар суугу, кышта, Чем вот пух сактайт ошондо, пух басат. Даже мен деп шотка болуп келген афгандар деле пух басып кетет да. Потому что суук болот. Именно ошол кылдуу арык болот, билем го. Үстүнө келип жүрүп, жүдөйт, келгенде жүдөйт, катуу ооруйт, аларды бир сыйра лечение кылып, андан кийин анан немеге содага чыгарчумун да. Вот катуу суукка кичине кыйналат. Bunun da kuyruğu akma emez. Mına gördüңүздөр. Bu çem afgan karaganda jakşı. Mına munuku da эле. Nenelerin bile bilеңиз кандай койлор болчу? Примерно мисалы үчүн. Энелери куйругу түшүп калган койлор бар беле? Ушулардын энелеринде ошо куйругу тике болуп дегендей. Кийин кочкор койгондон кийин. Энелеринки деле ушундай. Мынандай примерно ушундай куйрук болчу. Акма жок, Акма жок эле. Потому что өзүм сатып жүргөндөн кийин жакшысын тандап алам да. Өзүм колумда бар болсо. Болду. Ошондо молодой, айрыкча кулак баш симпатиясын өзүнө окшош турат экен, Башты өзүндөй кылып берет экен да. Машалла. Башты өзүндөй кылып берет экен. Бааларын кандай коебуз эми булардын? Бааларын эми круг 2,5-дан. $10,000 төртөөнө. Тандамайга башкача болуп калат. Төртөөнө. Болду, кана анда бошотуңуздар козуларыңыздарды. Молодой, бошот. Кана козуларды ары бери айдап көрөлүчү, Вот молодой өзү. Афганга көбүрөөк окшош мына бул. Бирок сулуу нерсе да. Баарыбыз. Мына козулар.
Булар Карла Маркста. Манас аэропортунун ылдый тарабында Карла Маркста козуларды көрдүңүздөр. Кандай сонун коңколуу козу. Машалла. Сиздер дагы ушундай козуларды алыңыздар. Мына молодойдун пробниктери, мына Пардабай Абдыраимовдун коросунан түшүп атат коңколуу, кулактуу, ургач козулар. Өткөндө сизге тапташтадым, Машалла, берекесин берсин. Вайна Антоновкага, Пардабай абага ушуну күздө койлорун качырган алып барганбыз. Ошондо дагы качырып келген. Жакшы. Быйыл мына күздө биринчи пробниктер болсо, основной төлү мына кышта тоодо түшүп атат, тоодо. Машалла, мына молодой. Арык экен, Арык. Койлорго аралашып эле жүрөт баягындай усиленный отформда. Азыр деле кой менен турабы, Азыр деле кой менен турат. Алган койлорго тынбай эле кача бергени жакшы. Бирок азыр эти өтө сонун экен. Мындан артык семиртпең. Кочкор жашы өткөн сайын көп семирсе муун ооруп, лапасы отуруп эле ден соолук. Тем более мен выставкага катышпасам, бес басканга дегенде. Мага ошол Мунунан ашырбаң. Арык болсо мындан арык болсун, бирок мындан семиртпең, болот. Куутка дагы өтө сонун кыймыл. Чакан кыймылдап. Азыр мындай 50% эти бар да, турабы? Ошондой. Турабы? Мына кабыргаларын санаса болот. Орто эт да? Ортодо, спортивный форма. Орто эт. Мындан артык семиртпеңиз болду. Анда киргизели, мына жаш козуларын алам дегендер болсо $2,500 дүң 10 $000 буйруса төртөөнү коюп берди. Эми булар чоңойгон сайын кулактуу жакшы болуп чоңоет да, мына көрүп атпайсыздарбы? Сулуу. Зато мына атасы турат. Тектүү короодон, базар эмес. Мына базардан алдыңыздар, билбейсиздер. Линиясы менен мына атасы. Видеону сохранить этип аласыздар. Мына дайым эртең сатсаңыздар дагы, буларга башка кочкор иштетсеңиздер дагы түү дайын да, түү. Теги каяктан экени дайын.